Салам достор, бүгүн менюда тоок шорпо бар. Тоок шорпо үчүн бизге 800 грамм тоок. Бул жерде 4 картошка, 1 сайвиз, 3-4 баш сарымсак, анан 1 баш пияз. Азандын отун жаңыздым. Бир аз зейтин майы, 1 кашык сливочное масло, бир аз сары май, сары майды каалагандар кошсо болот, каалагандар кошпосо да болот. Май кызый баштады. Тооктун буттарын бир сыйра жууп алдым. Эми буну мындай болуп салам. Максат тооктун буттарын кууруш эмес, аны бир сыйра сыртын кызартып ойлогом. Тооктор кызара баштады. Эми пияз чоң-чоң турап койдум. Себеби булар и так кайнаганда эрип кетет. Sarımsaktар салам. Sayviz. Тоокторго 2,5 литр суу куйдук. Эми тооктор бир кайнагандан кийин жай отту жарым саат же 40 мүнөттөй кайнатабыз. Шорпо кайнай баштады. Бир аз туз, бир аз зире, бир аз да тийгөттүн жолбурактарынан салып койсок таамы жакшы болот. Шорпонун кайнаганына жарым саат болду. Эми сайвиздерди картошкаларды салып дагы 15 мүнөт кайнатабыз. Картошка менен сайвиз быша баштаган чекти шорпонун катыгын жасайм. Ал үчүн 1 кашык un, 1 жумуртканын сарысы, 1 кашык айран, кефир эмес, айран. Biraz көп birleştirse болбойт. 1,5 кашык. И бир аз лимондун согу. Эми буну жакшылап аралаштырабыз. Айран ирип кетпеш үчүн шорподон алып, бир аз кошуп, бул катыкты шорпого кошконго даярдап алабыз. Эгер катыкты шарт эле шорпого куя турган болсок, шорподо айран ирип кетиши мүмкүн да. Мындай катык болот. Картошкаларым быша баштады. Эми бул катыкты шорпого куябыз. Бир аз шорпого коюп ысытып алгандан кийин
Шашпай. Az. Шорпонун катыгын койдук. Эми бир 5 мүнөт кайнагандан кийин шорпо даяр болот. Шорпо бышты. Кропту салып, шорпону коюп алабыз. Ушул рецепт боюнча тоок шорпо кылып көрүүнү баарыңыздарга сунуштайм. Видеонун акырына чейин көргөнүңүздөр үчүн рахмат. Жаңы видеолордо көрүшкөнчө.